Биринчиден, сиз адилеттүү алып барам деп келдиңиз. Адилеттүү сөз бериңиз. Мен алдымда үчөө сүйлөдү. Мен аларга чейин чыккам. Эгерде адилеттүү алып барам десеген болсоңуз, мындай отчетке карап бериңиз. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, бизде структура боюнча могу комитет, социалдык комитет деп атпайбызбы? Социалдык комитеттин ичинде бул убакка чейин дагы жазылган эмес, азыр дагы жазылбаптыр. Азыр Адахан Кимсанбаевич жакшы сунуш айтты, мен колдойм. Маданияты жок мамлекет болбойт. Биз маданият десе эле ырдаган менен бийлегенди түшүнбөшүбүз керек. Маданият деген көп тармактуу. Маданият чындап айтканда биздин өлкөнүн экономикасынын эң башында турган маданият болот. Эгер биздин өлкө агрардык өлкө, биздин өлкө туристтик өлкө боло турган болсо, маданиятыбыз жок болсо бизге эч ким келбейт. Туурабы? Ошондуктан мынакей азыркы комитет, социалдык комитетте социалдык политика, образование, наук, здравоохранение деп атат. Маданият деген, культура деген жок. Ушуну кошуп коюшубуз керек. Биз муну буга кошпой, жанагы Адахан Кимсанбаевич айткан маселеде маданиятты өзүнчө караганда анан биздин маданияттуулугубуз өсөт. Биз, урматтуу туугандар, ушунча убакыттан бери көчөгө жазалган төңкөрүштөрдү көрүп келатабыз. Көчөгө жазалган төңкөрүштөр неден улам келип атат? Жан дүйнөбүздүн жардылыгынан келип атат. Биз качан жан дүйнөбүзгө азык топтогондо жан дүйнөгө төңкөрүш жасайбыз. Биздин маданиятыбызга канчалык көңүл бурсак, ошондо Кудай буйрса биздин өлкөбүздө өсүү болот деп ойлойм. Экинчи нерсе, биз агрардык өлкөбүз, ушул агрардык комитетти дагы мына азыр депутат айтып кеткендей, мен да колдойм. Ушул эки комитетти сунуш кылып айтат элем. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына депутат Алимбековдун сөзүнө кошулам. Биздин мамлекет айыл чарбага басым жасаган мамлекет. Жакында өкмөт башы айтып атпайбы, урук алып келебиз, жаңы урук миллиард сомго 10 кластердеги өзүбүз 3-4 жылдын ичинде камсыз кылабыз деп. Ошон үчүн айыл чарба менен экология өзүнчө бир комитет болуш керек. Муну кай жерге кошолун билбей, айласы жоктан алып барып архитектурага, транспорт, коммуникацияга кошуп коюптур. Мунун эмне тиешеси бар аяк менен? Ошон үчүн сиздерге өтүнүч, сураныч, ушул агрардык комитет менен экологияны өзүнчө бөлүп чыгарсак, туура болот деген ойдомун. Рахмат. Алтынчы микрофон. Рахмат. Токтогул Шайлоо округу Сулайманов. Таңат Удматович, бизде жакшы сөз бар. Чычкан сойсо да касап сойсун дегенчи. Ошондуктан мынау комитеттерди карап атканда ошолордун комитеттин төрагалыктарына, алардын орун басарларына Талант Удматович, көңүл буруп койсоңуз. Ошол маселеде кимдин кандай билим деңгээли бар, кандай тажрыйбасы бар. Ошол өзүнүн билими тууралуу туура келеби, келбейби бир карап койсоңуздар. Урматтуу депутаттар, буга да өтө чоң көңүл бурбасак, мына биздин буга чейинки тарыхыбызда айтылып келген ушулардын бардыгычы. Мен ушуга сиздерди чакырып кетер элем, көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу коллегалар, чыгып сөзгө чыгардын астын стенограмма жүрүп атат. Сураныч, фамилияңарды айтып, фракцияңарды айтып, анан сөз сүйлөсөңөр. Экинчиден, биз азыр структураны карап атабыз. Ал эми структура боюнча гана сунушуңар болсо айткыла, анан курам боюнча келгенде өзүнчө сөз кылабыз. Биринчи микрофон. Ишеним фракциясы, Ормонов. Урматтуу депутаттар, кечээ ар бир фракция, ар бир депутаттык топ комиссияга кишилерди бергенсиздер. Мына бул жерде 15-тен ашуун депутат саат 9-дан баштап ушул структураны карап,
талдап алдыңыздарга сунуш кылды. Ар бир фракциядан келген ушул комиссияга киргендер, топтун жетекчилери депутаттарга түшүндүргүлө. Эми биз азыр кайра башынан баштап 12, 15 жада баштасак азыр биз кечке дагы структураны бүтө албайбыз. Бул жерде бардык камтылган. Мисалы үчүн мен сунуш кылган болчумун. Комитет по социальной политике деп койсок, ошонун ичинде бардык болот. Муну бөлүп образование тигип, маданият туура, маданият негизгиси. Бирок ар бир тармакка биз комитет түзсөк, анда биз бир 40 комитет кылышыбыз керек. Ошондуктан сунуш кылынган урматтуу төрага, комиссия сунуш кылган структураны добушка койсоңуз, өтпөсө анан кийин башынан баштайбыз анан. Рахмат, урматтуу коллегалар. Добуш берүүгө өтөлү. Биринчи кезекте комиссия кече күнү өзүбүз түзгөнбүз. Комиссиянын сунушун добушка коюшка тийишмин. Ошондуктан мына эки микрофонго берем, анан сөз токтотолу сураныч. Үчүнчү микрофон. Рахмат, талант Турмач. Осмонов, Ош округу номер 7. Талант Турмач, биринчиден сиз адилеттүү алып барам деп келдиңиз. Адилеттүү сөз бериңиз. Мен алдымда үчөө сүйлөдү. Мен аларга чейин чыккам. Эгерде адилеттүү алып барам десеңиз болсоңуз, мындай отчетке карап бериңиз. Мен айтарым мындай. Була комитеттер боюнча ушул күнгө чейин 9 комитет болгон. Эч кандай чыры жок эле иштеп келгенбиз. Менин сунушум ошол 9 боюнча эле калсын. Бул мен жөн эле сунушум. Ал жерде бардыгы камтылган. Бул жерде кыскарып кеттир кээ бирлер. Рахмат. 5-нчи микрофон. Мен 6-нчы Арман округунан элдик топтон Нурбаев Жалалдин. Мен кошу айта турган нерсе, азыр менден мурдагы депутаттар деле көйгөйдү айтып келди. Биз Кыргызстан агрардык республикабыз. Анан агрардык комитет менен транспорт, коммуникация, архитектура менен кошуп коюптур. Мен ойлойм, бул депутаттардын деле же болсо тышка чыгып иштеген комиссиянын деле убактысы болбойт караганга. Эң негизгиси мына быйыл көрдүңүздөр, суу маселеси региондордо кандай кыйын болду, дыйкандар кандай кыйналды. Ошол маселелерди үйрөнчүлүк боюнча же болбосо жер семизгичтер боюнча жерлердин структурасы азыр өтө начар абалга келген. Көп жылдан бери жерлерди которуу менен айдоо эч бир мамлекеттик мындайча айтканда көзөмөлдөн чыгып кеткен. Ошолордун баарын иретке келтирүү үчүн агрардык өзүнчө саясат немени комитетти калтырууну мен сунуштайт элем. Анан Кудай буйруса элибизде биринчи нам болсо, токчулук болсо, жашоо жакшы болот, калган бардык нерсе кийин болот дейт. Ошондуктан агрардык маселени мамлекеттин мындайча айтканда коопсуздугуну сактоо үчүн эң негизи агрардык маселе. Ошону сиздерден урматтуу депутаттардан да сурап кетет элем, ушул калтырып койсоңуздар.